Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө сонун жеринен орун алган, тактап айтканда Ак Тилек микрорайонунан сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Ак Тилектеги мына ушул 2 көчөдө турам. Бул көчө болсо 3 көчө. Тактап айтканда 2 жана ошондой эле 3 көчөлөрүнүн кесилишинде турам. Ушул 2 көчөнүн кесилишинин жанында 39 көчө жайгашкан. Жанагы сатыла турган жер үйүбүз мына ушул 39 көчөдө достор. Ушул 39 көчөгө киресиздер дагы ичкериге 200 метр түз буйтап кирип барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Достор, мен жанагы айткан мына ушул 39 көчөгө киресиздер дагы, бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде, тактап айтканда 39 көчөнүн сол тарабында мына ушул толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган, келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер дагы болот. 39 көчө, эми Ак Тилекти билесиздер, өтө престижный элитный райондордун бири, бүт бардыгына жагат. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн, столбаларына прожекторлор орнотулган. Сатыла турган жер үйдүн жери 4 сотукка жакын. Условияларына келе турган болсок, бул жерде суу, свет, газ, канализация бүт бардыгы бар, бардыгы центральный. Жерин айттык, 4 сотукка жакын болуп калат экен. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. Толук бүт элек, ПСО, 2 кабаттуу, биринчи кабатында 3 бөлмө, экинчи кабатында 4 бөлмө. Эң негизгиси БШК менен тургузулган, узун турасы 11 ге 11,5. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта видео аркылуу дагы көрүнүп турат. Подвалы дагы бар, ичи кеңиргенин. Бул жакта болсо подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита басылган, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна дагы плита басылган. Монолит басылган, мындай айтканда. Чердагына дагы монолит басылган. Мындайча айтканда, жакшы ниетте, жакшы качествода, өтө жакшы качествода салынып аткан үйлөрдүн бири. Келип көрүп, текшерип көрсөңүздөр дагы болот. Крышасы болсо кымбат баалуу техника менен жабылган, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган, узун турасы 11 ге 11,5 айттык. Бул сатыла турган жер үйдү сиздер ушул бойдон ПСО боюнча алсаңыздар болот. Кааласаңыздар үйдүн ээси дагы бир вариант кылып берет экен сиздерге. Бир жыл аралыгында толук ремонтун бүтүрүп, заборлорун, вороталарын орнотуп, кафелдерин кылып, ичи сыртын жасап, бүт бардыгын бүтүрүп, сиздерге под ключ кылып тапшырып берет экен. 2 варианты бар экен. Кааласаңыз ПСО бойдон аласыз, кааласаңыз бүт бардыгын бүтүргүзүп, жакшы ремонттоо алсаңыздар дагы болот. Кандай проектте болот, бүткөндө кандай көрүнүштө болот, азыр мен сиздерге экранга чыгарып коем. Кандай проектте болорун өзүңүздөр дагы көрүп билип аласыздар. Ичине кирели дагы бөлмөлөрдүн абалдарын сиздерге көргөзүп берели, достор. Ак Тилекти билесиздер, эми макташтын кереги жок. Действительно мындай шаардын өтө сонун жери, бүт бардыгына жагат. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит, городской больница, кафе, автомойка бүт бардыгы жакын. Пешком эле барып келе бересиздер. Абасы таза, тынч. Шаарга дагы, центрге дагы жакын. Киргениңиздерде эле бул жагы холл, коридор, кеңири кенен. Бул биринчи бөлмөсү, достор. Эң негизгиси бул сатыла турган жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле сиз ала турган жер үйгө күн тийип турат экен. Бул болсо экинчи бөлмөсү, достор. Бөлмөлөр дагы кеңири кенен, потолоктору бийик. 3 монолит басылган, мындай айтканда, бул үйгө. Бул жагы болсо санузели, форточкалары даярдалган. Бул жагы болсо 3 бөлмөсү, достор. Мага негизинен жакты, бөлмөлөрү кеңири кенен экен, потолоктору дагы бийик. Бул жактарда болсо дагы бир бош орундуктар бар. Кладовка кылып койсоңуздар болот. Лестницаны дагы жакшы качествода куйганбыз дейт. Бекем бышык болгон дейт.
Так, экинчи кабатка чыктык. Өтө сонун экен, э. Так, бул биринчи бөлмөсү экинчи кабатта. Бул жак болсо экинчи бөлмөсү. Бул жакты карасаңыздар эле ак тилектин бурч-бурчтары көрүнүп турат. Дагы бир түшүндүрүп кое берели достор. Эми бул биздин ишибиз. Ушул ПСО бойдон алсаңыздар болот. Кааласаңыздар үй ээси менен сүйлөшүп, бүт бардыгы бүткөндөн кийин под ключ даяр жер үйдү дагы алсаңыздар болот. Эки варианты бар экен. Бул жагы болсо балкону достор. Охо. Сонун экен, э. Мага жакты. Өзүм эле алып коет окшойм. Так, бул жагы болсо экинчи кабатындагы санузел, эле достор. Кеңирегенен. Бул жагы болсо 4-чү бөлмөсү. Бул ошондо үйдүн арт тарабын карап калат. Сквозной үй деп койсок дагы болот экен. Абиттен кийин дагы сиз ала турган үйгө күн тийип турат. Бул жак болсо ошо соседтери. Эми ак тилекти билесиздер, азыркы учурда ак тилектен үй же болбосо квартира, жер табыш кыйын. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Үйдүн алдына чыга берели, маалымат беребиз. Үйдүн алдына короосуна дагы чыктык. Жерин айттык. Бул тарапта подвалы дагы бар экен. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматтарын көргөзүп берем. Подвал менен забордун ортосунда 1,5 метр аралык калтырылат экен. Забор менен жер үйдүн ортосунда 1,5 метр аралык калтырылат достор. Ошону дагы эске алыңыздар. Үйдүн арт тарабында болсо бул жакта бир 2 метр аралык калтырылган. Ошону дагы эске алыңыздар. Өтө сонун, э. Бул жагында болсо подвалы. Түшүп көргөзбөй коелу азыр. Подвал өтө кеңирген экен, э. Үйдүн ылдыйы бүт бардыгы подвал экен. Бул жак болсо биринчи бөлмөсү. Потологу менимче бир бийиктиги 2-2,20 чыгып калат экен. Бул жагы дагы бир чоң коридор экен. 3 комната болуп калат экен ошондо подвалы. Жакшы. Үйдүн ээси айтып атат, жакшы ниетте, жакшы качестводо салып атабыз. Келип, кеңири текшерип, карап көрсө болот дейт. Андыктан эч тартынбай келип, көрүп, маалымат алсаңыздар болот. 5 кошкон эл ала берсеңиздер болот. Ар ким ар тараптан көчүп келген. Колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылып атам. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы ПСО боюнча, ушул боюнча ала турган болсоңуздар, баасы $120,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы түшүрүп берет. Эгерде под ключ алгыңыздар келсе, баасы $195,000 бааланды. Үй бүткөнгө чейин бөлүп берсеңиздер болот 1 жыл аралыгында. Түшүндүңүздөр окшойт. Барыңыздарга ийгилик. Шаардын өтө сонун району болуп эсептелген ушул ак тилектен сатыла турган ушул 2 кабаттуу чёткий жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик.